Ey Allah'ın elçisi, düşüme gir. Жақшы үммет бола албасам мени кечир. Өзүмдөгү амалы жок жалкоолукту о жараткан жардам берип өзүң кетир. Пайгамбарым эмне дерим туйгандырсың, амалыма балким көңүл бургандырсың. Сен айткандай окуй албай намазымды жүргөнүмө капа болуп тургандырсың. Алсыздыгым, акмактыгым ушул менен жакшы ишти бүгүн эмес эртең дедим. Дуа кылам, сен дамагы дуа кылчы. О Аллахым, ыйман, амал, илим бергин. Баарыбыздан кетип жатат такыбалык. Азан айса кээде уктук жатып алып, жалкоолуктан тамак жасаш оор келип, жеп жатабыз дайыраш сатып алып. Буга дагы тынчсызданып жаткандырсың, үммөтүм деп көп кайгыга баткандырсың, ибадатты кечиктирбей кулдук кыл деп баарыбыздын пайдабызга айткандырсың. Жалкоолуктан биз сезбедик, биз укпадык, аз ибадат кылсак дагы көп уктадык. Аллах айткан өкүм жатса тебеленип, көрүп туруп ыйман алсыз унчукпадык. Биз алсызбыз, кечире көр, о жараткан, пайгамбарым эң бир туура дин тараткан, Аллах жалгыз Мухаммед элчи деген менен эмне үчүн мусулмандар көп адашкан. Расулаллах бөлүнбөсүн үммет деген, башын катты кимдер туура жолдо экен. Эй Аллахтын элчиси, түшүмө кир, ушуларды сүйлөшөйүн сени менен. Жаман эмес, жакшыларды жандайын, мен дадашып тозоккуча барбайын. Түшкө кирсең Аллаху акбар деп коюп, өзүн өзү жардырганын айтайын. Эмне үчүн баары бирдей мусулман, бири-биринин канын төгүп кутурган. Түшкө кирсең ушуларды сурайын, Аллах үчүн кайсы бири утулган? Билем динде зордук жок деп айтканың, арам дедиң киши өлтүрүп жатканын, а бүгүнчү мусулмандар бөлүнүп угуп жатам бирин-бири атканын. Капыр десем, эки жактың мусулман, бөтөн кандай үлгү алат ушундан. Тээ өзүңдүн заманыңда адамдар мындай жаман иштен кантип кутулган? Жол көрсөтчү өзүң дагы бир ирет, келбесең да түштөрүмө кирекет. Үммөттөрүң бара жатса адашып, бизге деген Каусар сөзүн ким ичет? Баарынан да кыйналды жетим жесир, жардамым жок, бул үчүн да мени кечир. Ушулардын баарын сурап алайынчы. Эй Аллахтын элчиси, түшүмө кир. Жок дегенде жүзүңдү тоюп көрөйүнчү. Эй Аллахтын элчиси, түшүмө кир.